Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Курут трейдер. Дароо эле айта кетчү нерсе, биздин каналга подписаться кнопкасын басып катталып кеткенди унутпайбыз туугандар. Алдыда дагы жакшы видеолор болот. Жана дагы айта кетчү нерсе, биздин VIP каналга кошулуңуздар. VIP каналда акыркы 2 күндүн отчету $1900 болгон экен, таза прибыль. Андан мурунку күнү таза прибыль $611 болгон экен биздин баланста. Биз менен биргеликте VIP каналда торговля кылыңыздар туугандар. Бүгүнкү видеодо кантип платформадан Binance платформасына акча чыгарганды көрсөтүп бермекчибиз жана ошондой эле Binance'тан кайра M-банкка акчаны кантип чыгарабыз болот, ошону көрсөтүп бермекчибиз туугандар. Эми караңыздар, пополнение сыяктуу эле пополнение деген вкладкага кирсеңиздер, бул жерде вывод средств деген вкладкага киресиздер. Ал үчүн сол жакта профиль аватарка кириш керек болот. Сол жак аватарканы баса турган болсоңуздар, финансы деген вкладка бар. Финансы деген вкладканын ичинде вывод средств деген вкладкага киребиз. Биринчи эле карай турган болсок, метод оплаты деген жерде Tether деп турат. Сиздер Binance аркылуу пополнение кылгандан кийин бул жерге Tether деп чыгып калыш керек. Сумма деген жерге $500 жазып көргөзөйүн, $500 вывод кылып. Tether USDT адрес деген жерге биз Binance платформадагы өзүбүздүн Binance платформадагы адрес кошелкабызды алып келип коюшубуз керек болот. Ал үчүн кандай кылабыз? Binance платформасына киребиз туугандар. Binance платформасына киргенден кийин ылдый жакта оң жак ылдыйкы бурчта кошелек деген вкладка турат. Көрдүңүздөр, кошелек деген вкладкага киребиз. Кошелек вкладкасына киргенден кийин караңыздар, эң үстүдө сары кнопка ввод деп турат, жанында вывод жана перевод деп турат. Вывод деген чыгарып алуу, ввод деген пополнение кылуу туугандар. Ввод дегенге киребиз. Ввод дегенге киргенден кийин биз USDT-ни тандашыбыз керек болот. Популярно дегенин алдында USDT деп турат, караңыздар. Ошол USDT-ни тандайбыз. USDT-ни тандаган соң бизге Tron TRC20 деген сет керек болот. Ошол сет бизге жеңилирээк болот. Tron TRC20 деген эң үстүдө турат биринчиден. Көрүңүздөр. Биз ошону тандашыбыз керек болот. Андан кийин ылдый жакта караңыздар, адрес для пополнения деп турат. Ушул адрести биз Pocket Option платформасына алып барып коюшубуз керек болот. Биз ушул адрес кошелканы көчүрүп алышыбыз керек болот. Муну көчүрүш үчүн ушул кнопканы басасыздар. 2-4 бурчтуу катары менен турган кнопканы басасыздар дагы. Биз ушул адрес кошелканы Pocket Option платформасына алып барып коюшубуз керек болот. Binance'тан чыга берсек болот. Binance'тан чыгып Pocket Option платформасына барабыз дагы. Pocket Option платформасына адрес кошелканы коебуз. Продолжить кнопкасын басабыз туугандар. Продолжить баскандан кийин бизде заявка калышы керек. Выводко караңыздар, запрос на вывод успешно отправлен дейт. Даже биздин Gmail почтабызга уведомление келип жаткан чагы $500 выводко коюлду дейт. Эми күтөбүз туугандар. Саатка карап коюңуздар, эртең мененки саат 7:30 болду. Телефондо саат канчада келип чөөрү бизге дагы кызык. Канча убакытта эми вывод кылып берери. Binance платформасына акча келип түшкөндөн кийин, биздин USDT долларлар келип түшкөндөн кийин көрсөтүп бермекчимин, саат канча түшкөнү, канча убакыттын ичинде түшкөнүн көрсөтүп берем. Ага чейин биз 5 секундадан бирке торговля кылып коелу. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. Саат 4-төн 6 минут өткөн чагы туугандар, караңыздар, бизге Google почтага дагы жана Binance'га дагы уведомление келип түшкөн. $500 пополнение болду деп. Ушул $500 M-банкка чыгарып алуу үчүн туугандар, караңыздар, ылдый жакта кошелек деген вкладкасына киребиз. Бизге эми $5 сатыш үчүн P2P керек болот. P2P деген вкладкасына киребиз. P2P'ye киргенден кийин ылдый жакта караңыздар, эң үстүндө купить и продать деп турат. Биз продать дегенге киришибиз керек болот. Себеп дегенде биз USDT долларын сатабыз туугандар. Продайтка киребиз дагы.
Мисалы үчүн $500 50 000 сомдон тегерээк болот. Биз 50 000 сом деп жазабыз суммага. 50 000 сом менен соода кылгандарды платформа бизге чыгарып берет. Mbank'тын реквизиттерин тандайбыз. Биз үчүн Mbank ыңгайлуу. Ыңгайлуу реквизиттер тандан соң продать кнопкасын басабыз. Видите количество деген жерге канча долларды выводко коебуз. Ошол сумманы жазабыз тугандар. Биз $543 вывод кылайлы. $543 Mbank'ка чыгарабыз. И продать видите деп басабыз дагы. И сатып алуучуга биз жазып коюшубуз керек болот. Бизди батыраак байкаш үчүн. Так, күтөбүз тугандар, ожидание оплаты покупателем дейт. Бул бизге азыр биздин 49879 сомубузду Mbank'ка которуш керек болот тугандар. Биз болсо $543 буга беришибиз керек болот. Аны үчүн караңыздар, бизге акчаны которуп жибердим деп баскан экен сатуучу, сатып алуучу. Биз болсо платеж получен деп басышыбыз керек болот. Платеж получен деген кнопканы басаардан мурда тугандар, өзүңүздөрдүн Mbank'ыңыздарды текшеришиңиздер керек болот. Акча келип түшкөнбү, түшпөгөнбү, акча келип түшкөндөн кийин гана платеж получен деп басыш керек болот. Бизге акча келип түшкөн экен. Акча келип түшкөндөн кийин ылдый жакта бизде платеж получен деген кнопка бар. Ошол кнопканы басабыз тугандар. Я проверил, я подтверждаю деген кнопканы басабыз тугандар. PSK деген бул телефонуңуздардан, Binance'ыңыздардан паролю болот тугандар. Биздин пароль QR код аркылуу ачылмакчы. Биз QR код аркылуу подтверждение кылдык платежду. $500 бердик, $543 $49879 сомду биз Mbank алдык тугандар. Сиздерге Mbank'ты ачып көргөзөйүн тугандар, караңыздар. Пополнение $49879 сом бизге перевод кылган. Азыркы учурда балансыбызда 70784 сом бар экен тугандар. Биз 49 000 сомду алдык дагы, анын $543 бердик тугандар Binance аркылуу. Платформага кирип сиздерге өзүмдүн историямды көрсөтүп берейин. Вывод кылган историямда тугандар, караңыздар, профилге киребиз, финансов вкладкасына киребиз, история деп ачабыз дагы. Караңыздар, бизде вывод средств завершен деп турат тугандар, караңыздар. Уже сиздерге акча келип түшкөндөн кийин ушул жердеги статус вывода деген завершен болуп калышы керек тугандар. Бул видео менен канааттандырарлуу түшүндүрүп бере алдык деп ойлойбуз тугандар. Комментарийге жаза кетиңиздер. Сиздер менен Курут трейдер болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.